Азыркы күндө мамлекетибиз уже мындан 2 жылкы мамлекет эмес мурдагы. Мамлекет Кудайга шүгүр кыйла бутуна тура баштады. Бүгүнкү күндө бардык тармактардан өсүү, өнүгүү жолуна түштү. Байкалып атат, өзүңүздөр да сезип атасыздар. Муну айтып кайталап отуруштун кереги жок. Эң негизги маселе биздин кылган кызматыбыздын, жүргөн турганыбыздын, кылган ишибиздин бир гана жыйынтыгы болуш керек. Бул элдин жашоосунун жакшыруусу. Кылган ишибиздин жыйынтыгы, результаты бир гана нерсе менен ченелиш керек. Ошол биз башкарып аткан ошол мамлекетибизде элдин жашоосу оң болуш керек. Ушуга чейин ар ким каалаганын кылып жүрдү. Талаганын талады, тоногонун тоноду, алганын алды, жутканын жутту. Мындан ары мындай болбойт. Мындай болбойт. Урматтуу элчот, мамлекетибиз бүгүнкү күндө жаңылануу жолунда, мамлекетибиз бүгүнкү күндө өсүп өнүгүү жолунда. Кудай буйрса, мамлекетибиз кыргыз эл еңсеген, кыргыз эл сүйгөн, кыргыз эл күткөн, чоң күчтүү мамлекетке көндүрөт. Жана ошого баарыбыз багытталабыз каласа. Мамлекеттен бир нерсе сурап атабызбы? Демек, ошо мамлекетке да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Мамлекет эмне үчүн мектеп куруп бербейт? Эмне үчүн жолдорубуз талкаланган? Эмне үчүн больницалар курулбайт? Эмне үчүн пенсия көтөрүлбөйт? Айлык көтөрүлбөйт? Мунун башкы себеби мамлекетте тартип жок, бардыгы каалаганча талап тонуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Мамлекеттик кызматта иштегендер кимдир бирөө казынага кол сала турган болсо, колуну чабабыз. Мыйзам чегинде.